Ош шаардык милициясы Борбордук аянтта гарнизондук сапка тизилди. Бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштөөгө өтөт. 1000ден ашуун кызматкер шаар боюнча коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн 105 шайлоо тилкесинде кызмат өтөйт. Сиз деген, значит, осенний-весенний бушлат тиги болуп турсуздар. Гарнизондук сапта кызматкерлерге саптык кароо жүргүзүлдү. Ошондой эле өнөктүк малында кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырылды. Кошумча ыкчам тергөө топтору түзүлүп, алар мыйзам бузуу фактылары катталганда оперативдүү түрдө жетип барууга милдеттендирилди. Шайлоого даярдык башталгандан бери Ош шаарында олуттуу тартип бузуулар жана мыйзамсыздык каттала элек. Биз бүгүн балдарды бүт бардыгын өзү курамды Ош гарнизонун сапка тизип, ошондой эле саптык кароо өткөрүп, мыйзамдуулук боюнча түшүндүрүп, кандай эмелерди аткарышыбыз керек милиция кызматкерлери бардыгын түшүндүрүп, бүгүнкү күндө бөлүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө 105 шайлоо участогуна 811 кызматкерди бөлүп атабыз. Сактамада дагы 90 кызматкерибиз бар. Бүгүнкү күндө бизде мобильный 8 топ түшкөнбүз. Ал иштерди документтештирүү тобу деп коет. Ошол күнү биз 105 шайлоо участогун камсыз кылабыз. 8 мобилдик тобубуз бар. Ал эми шайлоо күнү ар бир 2 саат сайын Ушундай эле гарнизондук сап Ош облустук ички иштер башкармалыгында да өтүп, жеке курамга саптык кароо жүргүзүлдү жана тиешелүү тапшырмалар берилди. Иш-чарага катышкан бийлик өкүлдөрү кызматкерлерди өнөктүктө коомдук коопсуздукту камсыздоодо тыкыр иштөөгө чакырды. Бул саясий өнөктүк мамлекеттүүлүктүн ошол эле учурда өнүгүүгө багытталган саясий өнөктүктү эске алуу менен сиздер кызматтык милдетиңерди так аткарасыңар. Ийгилик жана өткөрүлдү. Республиканын аймактарында Күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан кызматкерлер базарларда, автобекеттерде, эс алуучу жана коомдук тамактануучу жайларда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Облус боюнча үгүт иштеринде мыйзам бузуу фактылары катталган, алар боюнча тергөө жүрүүдө. Баарыңыздарга маалым болгондой Кыргыз Республикасынын чекарачы болгочу Ош областынын аймагында жалпысынан Ош областынын гарнизонунун өзү курама нускама өткөрүлдү. Нускамада ар бир шайлоо участканы 510 шайлоо участкасына кызматкерлер бекитилди. Ар бир участкада 2ден 4кө чейин кызматкерлер тартылган. Ошол эле убакта 50 кошундар тартылган. Ар бир участкага шайлоо участкасына тилкемеде 4төн 50 кошун, ошол эле кошумча күч катары коргоо органдарына тартылды. Бүгүнкү өзү курам кызмат өтүүгө толук даяр. Мыйзамдуулук тартип боюнча ошол эле убакта коопсуздук сактоо боюнча кечиктирүү чаралар боюнча ар 2 саатта маалымат берүү жагы милдеттендирилген. Ош милициясынын күчөтүлгөн тартиптеги кызматы 2 декабрга чейин уланат. Ал эми бөлүштүрүлгөн кызматкерлер бүгүндөн тарта шайлоо тилкелерине автоматтык эсептөөчү урналарды орнотуу иштерин жүргүзө башташат. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.